иштетилип аткан кендерден бул жака дээрлик 160 миллиондой акча түшүп аткан. А бирок райондун борбору, Алабука айыл өкмөтү мына жерде эч нерсеси жок, мынантип шагылдын үстүндө отурушат азыр. Акыбал жаман Алабукада. Иштебейт. Айыл өкмөт да иштебейт, аким да иштебейт. Индия деп койсоң болот. Бир күндө тазалана турган мусор эмес да бул. Эми мына өрүктү мына чаңда сатып атабыз, муну жууп жесе болот. Мына печеньелерди кандай кылабыз эми? Кудай сактасын кылабыз да. Кара суу базары, Дордой базары, биз базарбыз деп жүрөт экен да, мына базар. Баймак пост бар. Шуну ачып берсин. 8 километрге мындан малды жүктөзөң ысыкта. Өлүрүп атыр. Каяка алып барып? Достукка барыш керек. Элестете болосуң. Достукка барасыздарбы? Достукка барыш керек. Биз жерден түшүп кетесиң, оңго автобекеттин астын кара. Азыр бир башка жактан бир келген машина болсо, түп эле кирип кетет. Эгер сиз курулуш баштасаңыз, ичпеген, колу тутпаган мыкты ширетүүчүнү тааныштардан издөөнүн кажети жок. Ширетүүчүнү ширетменден издеңиз. Бул үчүн такси чакырганда эле телефонуңуз аркылуу App Store же Google Play'ден ширетмен тиркемесине катталасыз. Анан ширетменде тизилип турган миңдеген ширетүүчүнү рейтингине карап жалдайсыз. Ширетменде ар бир ширетүүчүнүн анкетасы, кылган иштери жана сүрөттөрү чек-чейип билинип турат. Ширетмен менен ишиңиз бат жана сапаттуу бүтөт. Тиркеме бардык аймактарда иштейт. Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Мыдыр Исаков. Мен бүгүн Алабукадамын. Алабуканын борборунда турамын. Алабуканын борбору эми Алабука өзү бир 30 000 калк жашаган. Ушул Алабука, Чаткал, Аксы райондорунун ошол өрөөндүн борборунда жайгашкан кичинекей калктуу пункт. Бирок кичинекей деле эмес, кичинекейдегидей. Наркы жактан ошол Жалал Абад тараптан Аксыны, бул жактан ошол Чаткалды бириктирген, эки районду бириктирген мындай ортодогу район. Урматтуу боордоштор, Орусияда Айдент аттуу клиника бар. Ал клиникада накта өзүбүздүн дарыгер жигит кыздар эмгектенишет. Ошондуктан Айдент клиникасына эч кооптонбой кайрыла берсеңиздер болот. Бардык 12 мүчөңүздүн саламаттыгын камсыздоо үчүн бул клиника жалаң жаңы жабдууларды жана адистердин эң мыктыларын топтогон. Клиника апта бою таңкы 9-дан кечки 9-га чейин эс албай иштейт. Дареги Москва шаары, Текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Баса, мен атыман барган бейтаптарга 20% арзандатуусу да бар. Айдент сиздин саламаттыгыңыздын сакчысы. Ошондуктан бул жерге ар базар күнү аксылыктар базарга келгенде бул жерде жол эмес, тротуар эмес, кыскасы бардыгы базарга айланат экен. Анан ошону көрүп атам. Азыр биз бул жактан машинабыз менен чыгышыбыз керек эле. Чыгып, анан ары кетишибиз керек эле. Биз мисалы азыр кете албайбыз, анткени мына жерге машина коюлуп калган. Анан анткени бул жерде ошол парковка маселеси таптакыр эске алынган эмес, тротуар маселеси эске алынган эмес. А бирок эл жылдан жылга көбөйүп атат, жанагы соода кызып атат. Ушинтип баягы соода кызыган сайын, эл көбөйгөн сайын, машина көбөйгөн сайын парковка маселеси мындай күндөн күнгө ачык көрүнүп атат. Азыр эми сиздерге көргөзөйүн. Мен кече базарын аралап көргөнмүн. Буларда базар мындай жол эмес экен да, жол базар экен. Анан ошодон улам мен азыр сиздерге көргөзүп берейин бардыгын. Жүрүңүздөр. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыздар, тынчсыздарбы? Саламатсыздарбы? Бүгүн базар күн болгон үчүн эле ушундай болуп атабы же күнүгө ушундайбы? Бүгүн эле. Базар күн. Неге мындай болот? Базар күнү болгон соодадай башка күн соода болбойбу? Болот. Элдер мындай топ болбойт да. Базар күнү келип бүт соодада бүт жолдорго коюп алып мына кирип атырыңар. Порядка жок. Ошол жакшы эми? Жакшы эмес да. Анан эмне базарды мындай четирээк чыгарып, же базарды бир 2 этаж, 3 этаж кылып, 2-3 кабаттан кылып кылсак болбойбу? Болот. Ошого биз забыз кыла турган, аракет кыла турган эл жок, адам жок. Аракет кылыш керек ошого. Базар менчикке өтсө керек. Бай эле. Бирок ошол менчик ээлерин чакырып деле мынау жолду эми жолдой пайдаланалы. Сага келген, базарга келген эл монтип жолду ээлеп албаш керек. Бүт баягы ушу жердеги айылдын эми айыл өкмөт экен азырынча. Дээрлик шаар болуп калган дейли. Иш жүзүндө бул шаарча. Анан ооба, иш жүзүндө статусу жок болгону менен шаарча экен. Ошол бүт шаардын элин мындай бууп койбош керек го дейм мындай кыймыл аракетин, туурабы? Ар базар келип ушу жерде соода кыласызбы? Ооба. Местан эч кимге бербейсиз? Жок, места бербейбиз. Сиздерди милиция келип кубайбы? Бул Кууга менен айла жокту. Мен соодагер эмесмин. Үйдөгү бар товарларды атаман калган темирлерди сатып атам.
Булар керек эмеспи? Тескерисинче керек го бул инструменттер бардыгы. Керек дагы бар, эми ашчалып сатабыз, чай-чака кылбайбызбы? Чайчаканы эле ушу менен кыласызбы? Анан эмне кылабыз анан башка? Балдар Россияда эмеспи? Россияда бар, балдар бирөө бар, бирөө Жетпейт. жетпейт ат. Анан темиздесек сат. Катыра Алейкум ассалам. Тирликпе. Макул болуптур. Макул. Бардык жерде Ленин көчөлөр бул баягы шаарлардын, райондордун, айылдардын эң баягы борбордук көчөсүнө берилген. Бардык жерге, мисалы Москвага барсаңыз дагы эң чоң көчө бул Ленин көчөсү. Бишкекке келсеңиз дагы Ленин көчөсү болчу, кийин өзгөртүштү. Мисалы Ош шаарына барсаңыз, административдик эң борбордук көчө Ленин көчө. Анан ошол Ленин көчөсү азыр мына жерде азыр бул базар көчө деп койсо болот. Илгери Базарная деген көчөлөр болчу эле. Ошо базар көчөсү деп койсо болчу экен муну азыр. Иш жүзүндө. Эмнени айтайын? Жакшы, телевизордон көрүп сыймыктанып турабыз. Рахмат. Бул жерде бир маселе бар да. Кош. Бул жер эми Алабукан центри да. Мындай айтканда шаар. А бул жерде биз ушу воскресеньеге соода болот. Могу мусорду жөнүндө бир эме болуп кетишибиз керек болот да. Себеби буну биз эртең менен кечинде келебиз базарга. Узак аксыдан келебиз да. Анан кечинде келип, эртең менен келгенде берака сүрүп, каптарды сүдүрүп, пластиктерге жийип коебуз. Силер өзүңөр тазалайсыңар. Биз жыйганга чейин элдер мусорун могу тиги лун сатат го. Ошону алды, машиналар турат го. Ушул жерге чейин чачылып кетет. Мусор. А бирок биз тазалыкка акча беребиз. Силер да бересиңер. Биз беребиз. Азыр жаңы алып кеттик. Эми анызын айтпай эле коюн, бирок беребиз. Тазалыкка деп алып кетчү. Эмнеси бар экен эми? 100 сом бересизби, 50 сом бересизби? 100 сом, 150 сом ушундай беребиз. Алып кетчү. Аны эмнеге эме кылгыла, тазалап койбойсуңарбы? Биз себеби бир сода кылып атабыз. Биз деген эми биз деле элдин кызматкерибиз да, мындай чечкан элге товар жеткизип, содага эме алып берип атабыз. Мөмө жемиш эмелер сатабыз да, тазараак болсун деп. Анан буну жийип койгула десек, биз эмнеге жаабыз? Кааласаңар башка жакка барып тургула, бери силер бери местага турам деген адам толтура. Да бирок акча бербейбиз анда десең, тополон калат, башка жакка жыйгыла деп. Ушунда бир мындай видео кылып, то есть силер көчмө базар менен алектенет экенсиңер да? Көчмө базар, ооба. Бүгүн азыр Алабука базар. Алабукада. Эртеңчи? Эртең базар жок. 4-күн Каражыгач, Сарчилектер авто болот. Пятница Караванда болот, Кербен шаары. Жума. Суббота Актамда болот. Воскресенье бул жерде соода болот. Бул бир күндө түндө эле болгон товар, эме мусор дейт да. Эми өзүңүз караңыз, түндө бир күндүк кечинде алып келинген мусор таң аткыча суу чыгып, эзилип, сасып чип кетиши мүмкүн эмес да. Андай дейин десең, мен кечинде келем, кээ бир күндөрү кечинде келип жатам ушул жерге. Жол узактыгына байланыштуу. Келип жатып, таштандыны тазалап, өзүңүзгө жайды даярдап коесуз. Жайды даярдап, шыпырып, эме кыласаң, муну шыпырган мусор эмелер бар. Шыпыргын берака шыпырып тазалап коесуз. Бул качан алынат экен? Күндө алынабы бул? Күндө алынбайт го дейм. Себеби күндө алынса мынтип сасып кетпеш керек. Болбосо жанына келип барып көрүңүз. Жыттанган ушундай бир адам жанына тура алгыс жыттанат. Эми монун иштеринде кандай муну караңыз. Бир күндө тазалана турган мусор эмес да бул. Ооба. Бир түндө тазалап, биз күндө тазалайбыз, кечинде тазалап коебуз деп айтышат да, бирок кечинде ыргытып коюшат. Өзү бул каерде турат? Силер алып келип могу жогору чыгарып коесуз. Жакка чыгарып коесуз. Өзү мына жерде турабы? Могу жерде, могу жакка чейин. Ал өзү жол экен го өзү. Чачылып кетет, ооба. Бул тар эле экен. Мисалы азыр бул жактан машина чыкты, наркы жактан машина киргенге аракет кылды. Эгерде наркы жакта артында машина бош экен эми чыкты. Бирок артында машина жок болсо, машина болгон болсо, бул чалмак эмес да, азыр турмак ушул жерде мушташып. Турабы? Силер да Аксыдан келдиңерби? Аксыдан келдим. Чаткалдан дагы келишеби? Ушун көчмө базар кылбай койсо болбойбу? Өзү бардык эле мындай ордорунда болсо. Демек баягы мисалы Ошто деле башка жакта деле ушундай базарлар бар да. Мөмө жемиш ушундайлар. Бирок алар үчүн өзүнчө базар бар да. Ушинтип мөмө жемишке өзүнчө базар кылып койсо эмне болот? Могу шаардын ичине киргизбей. Өзүнчө мини базарлар болот. Жакшы болот да. Мисалы дыйкан базар дегендей бар. Ошого окшотуп өзүнчө бир жер кылып өзүнчө. Анан туруктуу базар өзүнүн базары бар экен. Ошо туруктуу базарда тура берсе эл. Жакшы болот да, бизге окшогон мына оптом алып келип сата тургандар. Машина менен келем, бирок машинаны чыгара албай кыйналам мына жерде. Көрүп турупсуз, пробка берди, движение бар. Ошого отдельно койсо ошо базар жакшы. Кышын жайын ушундайбы?
Ошондой. Жамгыр Кышында төгүп тайгак, дагы, кышында тайгак болот. Мына деп да болбойт. Машиналарда. Тайгак болуп кетет. Эрте азанда келген түшүрүп алат. Кичине кеч калганда түшүрүп албай, башка болуп, пробка болуп кыйналабыз да. Дикандарга кыйын болот. Бу жерде бардыгы дикандар оптум алып келип берип кетет да. Машинаны койбой келе дейсилерби, эмне дейсилер бу жерге? Билбейм. Эми машинаны койбой десеңер, бардыгы группада, менин күйөөм группада машинасыз жүрө албайт. Бирөө азыр айтып атырды да, машинаны бу жерге койбой келе деп атат. Биз каяка коебуз? Жо, мен азыр койбой кой деген жокмун. Негизи эле базар кандай болуш керек, ушундай болуш керек. Базар рацион болуп атат. Ушу көчө базар жакшы болуп атат, Жок, бардыгы жер. Бизге каяктан берсе ошо деле жакшы болуп атат. Сиз каяктан келдиңиз? Мен Акоргондан келдим. А бирок мынау алабукалыктар өздөрү сүйө өрбесе керек ушуну. Мен билбедим я. Бизде Алабука Акоргон болбойт, бардыгы бирдей кетет. Бардыгыбыз бирдей биз. Бөлүнбөйт. Бөлүнбөйт. Сен келип, сенин аягыңан ушинтип мен үйдөн чыгабой турам дебейт. Жок, мындай сөздөр жок. Муну Бардыгы алабукалык. Алабука бардыгы бирдей. Мындай сөздөр жок бизде. Азыр машина ал деп атыр. Машина каяка ал деп. Бардыгы машина бар бу жерде. Демек ушинтип жүрө беришибиз керек. Эми эмне кылышыбыз керек? Кандай кылыш керек сиздин оюңузча? Кантип чечиш керек? Менин оюмча бу жерде. Муну кичине сата тургандарды өзүнө жай кылыш керек. Оптум базарларды жыйгаш керек. Чекеракка чыгарыш керек. Чыгарыш керек. Болмаса ичкерине бир кеңирээк кылып, Кеңири жакы берет. жайкы бериш керек ичкерине. Орун барбы ошондо? Орун бар, бирок кылыш керек да. Бир киши кыла турган киши кылып, ошо немесini алып туруп, патта сатыппы же чек сатып жайкыса болот да ошону. Эмне ошол жерде түшүрүп сатабыз? Айла жок, мына жерге машина киргенге батпай калат. Ушул жерде эле саттык биз. Ушу бетондун астында саттык. Оптумга сатабыз да биз. Ушундай боло берген жакшы, ушундай боло бериш керек. Же өзгөртсө болобу? Өзгөртүүнүн жолу бар. Бул деген беспредел. Бул деген айыл өкмөтүн акимдин иштебеген иши. Элге бүт тыгын болуп калды. Базардын ичин карап кагыла. Бир канча жол сөз берди, аким сөз берген, айыл өкмөт сөз берген, башка жерден базар куруп, базарды кеңейтебиз деп. Кош көпүрө жакка мал салабыз деди. Айыл өкмөтүндө сөз берген элге. Бирок сөзүндө турган жок, элди алдап койду. Элге ой болсун, Соломо деген жерге малды апарып сатқан, ел кыйналып, малына апарып сатса, сатат, акчасын төлөп барат таксиге. Сатпаса кайта дагы акчасын ошончо акчага түшүп кала берет. Элдин акыбалын кара турган жол, тротуарда машина жүрө албай калды, эл жүрө албай калды. Мына тротуарда көрсөң, кичинекей жер. Акыбал жаман Алабукада. Иштебейт. Айыл өкмөт иштебейт, аким да иштебейт. Жок, Алабука эми мындай карасаңыз, калкы эми 30 миң жер экен. Көп деле чоң эмес. Чоң эмес. Айыл мындай эл көп эмес да, жиш эмес өтө деле. Жер кенен эле дей. Жерди эгерде жакшылап пайдаланса кенен дейли. Анан эмне үчүн мынчалык болот дейм да. Мен эч ушунун логикасын түшүнө албай атам. Неге мындай болуп кетет деп. Бул карасаңыз азыр Нью-Йоркто да мынчалык пробка жок болсо керек азыр. Мындай пробка жок, мына жолдогу машиналардын пробка болгон машиналарды карап кой. Эл база албай калды. Эл эч нерсе кыла албай калды. Эл айтып берип чарчады, бул айыл өкмөткө да, акимге да айтып чарчады. Депутаттарды эч иш албайт муну менен, өздөрү жүрөт. Эч кандай аракет жок. Сиздин оюңузча кандай ушул жерде мисалы архитектурада иштеген кишилер, ошол негизи эле шаар курууга жооп бергендер, шаар мэрлери, негизи эле шаар эмне, шаар куруу деген эмне, ушул жөнүндө бир аз болсо да бир кабары барбы? Булар окуганбы дейм да? Шаар куруу, шаар окуган болсо да булардын колуна эч нерсе келбейт, чоңдоо бийликтерди чечиш керек. Окугандарда жакшы билимдүү балдар бар. Бирок буларды үстөктөн укпайт. Азыр эми биз мындай дейбиз да. Азыр мисалы акимдер менен сүйлөшсөң айтат, бизге укуктун бардыгын берди дейт. Бизде полномочия бар дейт. Биз мурдагыдай эмеспиз дейт. Булар айыл өкмөттөрдү мисалы өздөрү калагандай алмаштырып атышат. Мындай алганда полномочиялары кыйла кеңейди, жакшы болду. А бирок андан натыйжа чыкпайт да, булар чечкиндүү болуп кеткен жок да ошодон. Булар сөзүндө турбайт. Сөзү башка, кылган иши башка. Кыскасы ишти аткарбайт. Чечкиндүү эмес. Ошонун айна ушундай иш пайда болуп калды. Эл соода менен тирлик кылат, такси менен ар жак бир жакка катташат. Бирок элге аябай кыйын болуп калды. Булардын төлкө отуруп эле столдо отуруп акча алыш. Канча жерлерге барды, мына эмелери кылайлы деди, базарда өзгөртөлү деди, мынча жер бөлүп бер деп айыл өкмөт өз отчетунда, жылдык отчетунда берген. Бирок бир да иш аткарылган жок. Самат деген.
Айлыкбет. Архитектура иштегендер деле буларда аябай көп текшерүүлөр келди. Бирок жыйынтык жок эч. Жерди базып алган акчалуулар. Мына азыр текшерген прокуратура текшерип кетти, губернатор келген, өзү келген, Жалал Абад губернатор келген. Закондун негизинде карап көрүлө деген, закондун негизинде эч нерсе каралган деле жок. Дагы эле кайта салып атат магазинде. Территорияга бала бакчанын территорияда магазин курулуп атат, башка да курулуп атат. Бул жердин эмеси сиз ушул жерде жердин тургунусуз белесиз? Мен Алабука районунун тургунумун, Сарталай тургуну. Анда билишиңиз керек го дейм. Баягы Алабукада анда жанагы айыл өкмөт келип мынча бюджетибиз бар. Анан бул бюджетти кантип иштетели деп мындай коомдук угууларды өткөрүп турабы? Бюджеттик угуу деген бар, коомдук деген болбойт. Жылдык мен айтып атпаймынбы, жылдык жыйынында элге жакшыны коосторду сүйлөгөн. Мындай аткардык, андай аткардык, эми келечекте мындай аткарабыз деп аткан. Бирок сельский сходчу? Андай нерсе иш кылбайт. Сельский сходду баягы быйыл башкы прокурор баш болуп чыгып элди кыдырбады беле? Кыдырган. Ошол сыяктуу эле мына жакта губернатор, акимдер эл менен жолугушуп, муну кантип чечели, муну мындай кылып чечелиби же мындай кылып чечелиби деп бир кеңеш салдыбы? Мындай сөз бир канча болгон. Мени базарда эле кыдырган, бирок эч кандай жыйынтык жок. Аткарабыз дейт. Болду аткарабыз дейт. Бирок иш жүзүндө эч нерсе жок, жыйынтык жок. Шундай да боло берет, мындайдын эмне кереги бар? Иштеш керек да азыр, мында отурган болбойт, элге кыйын болуп калды биротоло аябай. Мына карасаң тыгындарды эл мына мынтип мусулдар жатат, мына мусулдарды карап кой, мына жаткан. Алган адам жок, сасып жатат ушундай. Гигиена сакталбайт. Түшүндүм. Мындай болбойт да, иштеш керек. Иштебесе болбойт. Азыр мына карасаңыздар, мына жер эми мен турган жер мына жер. Мына жагы тротуар да эми. Тротуардын орду бар экен, жакшы, жаман эмес. Урдалып кетпептир. Бирок бул Алабукада мен кече кыдырдым. Алабукада айрым гана жердеги аз гана тротуарлардын бири. Тротуар бар, жалгыз эле ушу көчө болуш керек. Анан мына жагы бул тротуар эми бул азыр базар экен. Анан эми мен жолго өтөйүн мына. Бул кадимки мына асфальт жол. Асфальт жолдо мындай соода болуп атат. Мен азыр эми бул айдоочуларды, соодагерлерди айыптабаймын буга. Болгону буга ушуга аргасыз кылган, адамдарды ушуга кептеп алып келип ушуга түртүп, ушу көчөгө отургузуп койгон, ушуну уюштура албаган, бийликти күнөөлөгөндөн башка айла жок. Эми бийлик болгондон кийин муну уюштуруш керек да. Муну мындай отуралы, муну бул жерге коелу, мына жерде урматтуу тургундар, алалы дагы бул жака коелу, андай кылбасак болбойт дегенге окшогон сөздү айтып, уюштуруп, демилген көтөрүп, көчөдө жүрө турган бирөө болуш керек да. Жетекчи деген ошентип жетектейт да, туурабы? Анан андай жетекчиликтин билбейм азыр. Бул жерде аким бар, бул жерде райондун прокурору бар, бул жерде сот бар, бул жерде мындай административдик чоң эле нерсе бул. 130 миңдей калкы бар райондун. Бул кичинекей район эмес да, мисалы бир 30 миң калкы бар чаткал эмес бул. Бул дагы бир канча 17 миң калкы барбы, жана 9 торо эмес бул, туурабы? Ооба. Мына бу жерде биздин поликлиникабыз бар. Мына Караган базары деп коет Бишкек көчөсүндө. Ошол жерде отуруп көргүлө эле, аярда скорый бар. Скорый эгер бирөө жарым зарыл ооруп калса, скорый жолго чыга албайт. Полный пробка. Бир машина жүрө албайт. Адамдан башка эч жок. Жолду 1 метр, 2 метр жол калтырып, палта жолдун эки жагы полный кийимгече сатылат. Скорый кире албайт ал жака, вообще мүмкүн эмес киргенге. Ушундай пробка. Короче, бу жерде билбейм. Иштебегенден айы. Мен баягыда Оштун дыйкан базарын чыгардым эле, жок дегенде үстүн жаап койбойт деп. Анан ошону мен Кордук базар деп чыгарган элем да. Бул келеке базар экен да, адамдарды келекелеген, кордогон базар экен. Сиздер бир аптада бир эле жолу келесиздер да бул жерге? Ушунда отурасыздар, кетесиздер. Алабукалыктар чыдап коюңуздар, эми бир күн дейт экенсиздер да? Биз Алабукадан болобуз. Күнүгө чыкпайсыз бул жерге? Бей базар күндөрү чыгабыз. Кайсы жерде отурасыңдар? Башка местада, башка жакта. Сиздерге мындай бир базар кылып берип, кадимкидей туруктуу орундугуңуздар болсо жакшы эмес беле? Жакшы да. Мына базарга батпайсыздарбы? Жок, батпайбыз. Неге? Кичинекейби же кандай? Кичинекей анын үстүнө тар да. Мына жерде эле ушудан түшкөндө эле болсо. Ушумен түз түшкөндө. Анан мисалы бизде мен эми биздин чоңдорубуз көбүнчө Өзбекстанга барганды жакшы көрүшөт, анан Өзбекстанды мактаганды жакшы көрүшөт да. Эми Өзбекстанды макта, Өзбекстанды туураңар келсе, жок дегенде ошо жакшы жагын туураңыздарчы. Баягы Өзбекстанда Ферганага барсак, илгери 90-жылдарга чейин эле алардын 2 кабат, 3 кабаттуу базарлары болчу эле. Бизде ошентип 2-3 кабат кылып салса болбойбу? Астын парковка кылып дегендей. Болот кыздар. Анан элдин баарын батырып, мисалы үчүн ошо
фруктовый үшін отдельно қылып, нанды отдельно қылса болады да. Тура бардық. А гүріш конфет печеньені отдельно қылса болады. Ал үшін бюджеттен қаралаш керек да. Тура. Бюджеттен қаралыш керек пе? Жеке меншік базарларды эле азыр жакшылап муну иретке келтир деп кысчу жерин кыскан болсо салышабы дейм. Же салбайбы? Салышат. Өздөрүнө эле да пайда. Болгону муну жолду тоспогула деген эле талап болуш керек. Дейм. Азыр муну Ленин көчөсү менен муну Сатманбетов Токтогул көчөсүнүн кесилишинде турабыз. Адатта билесиңер, Ленин көчөсү мен жана айткандай бул борбордук көчө болот. Борбордук көчө дайыма бул Ленин көчөлөр бул административдик көчө болот. Борбордук көчөгө кесилишкен көчөлөр дагы жаман мындай кичинекей көчөлөр болбойт, жаман көчөлөр болбойт. Азыр муну караңыздар. Бул чоң эле көчө экен, аркы жагына чыгып кетет экен бул. Бул жагы тээ, аркы жагына чыгып кетет экен. Бул чоң көчө да. Азыр ошол чоң көчө кичинекей переулокчалыктагы эмес калбаптыр мына караңыздар. Бул жагына азыр 2 машина коюлган, бул жагына 2 машина коюлган. Ортодо дагы 2 машиналык жол турат. Эми ушуну уюштуруу жагы гана экен да. Бул жагы базар тосулат окшойт да бул күн, а? Жол тосулат кадимкидей базарга деп. Бул жер эме да жанагы Индия деп койсоң болот. Кандайсыз? Калайынан. Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Кондиционер иштейби? Куш кондиционер иштебейт, тракта кондиционер. Отурасыз эми? О, наркы жактан бери азыр канча убакыт кетет экен чыгышыңызга? Тызыраак кетип калалы. Макул. Мына Сартманбетов көчөсү базар күндөрү толук тосулат экен мунун. Мына караңыздар. Мына кече мен ушул жерде машина менен өткөнмүн. Бүгүн жакшы рахмат. Бүгүн өтө албайсыз. Бул көчө кадимкидей базарга айланат экен бир күнгө. Бирок кече деле ушундай эле болчу, бирок эми жол ачык эле да, жок дегенде. Кандай жакшыбы? Айнан. Товарыңыз көп экен. Кыдырган баягы көчмө базарчылардын эң бай эле сиз окшойсуз. Так. Эми мына өрүктү, мына чаңда сатып атабыз, муну жууп жесе болот. Мына печеньелерди кандай кылабыз эми? Кудай сактасын кылабыз да. Кудай сактасын деп. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы, өзүңүз саламатсыздарбы? Куш келипсиз? Келип калдык. Мен айткандан мурун сиз айтпайсызбы, мына жерди неге окшотсо болот? Кайсы бир мамлекетке окшотсо болот? Анысы билбейм го, базар экенин билем да точно. Бангладеш окшото албай атам. А? Мамлекетте окшото албай атам. Может ошо. Алейкум ассалам. А? Окшошу мүмкүн эми, соода болот. Индия го бул жер. Индия. Макул. Неңиз? Бомбей. Кече ушул жерде мен машина менен өткөнмүн мына жерден. Өтүп бул жака токтоткон машинамды. Бүгүн бул жак толук машинага жабылат экен. Кандайсыздар? Аябай үйрөнүпсүздөр а базарга. Кече эч нерсе жок эле. Бүгүн кадимкидей бул баягы атам замандан бери тургандай тизилип жакшынакай болуп калыптыр. Бир заматта. Так. Бул жагы 2 ряд болуп кетиптир го, э? Айнан. Кара суу базары, Дордой базары, биз базарбыз деп жүрөт экен да, мына базар. Айнан. Жолдун ортосунда ортодон дагы бир жол барбы? 2 ряд болуп кетет экен, бул жагы 1 ряд. Неге тартып атасыз? Мен тартып алам. Мен көрөйүн деп атам да. Жөн жай эле мындай. Мындай базарды, жолдун ортосундагы базарды биринчи жолу көрүшүм мен. Жолу ютубка чыгарган. Ооба. Зато бир артыкчылыгы бар экен, мына көчө базар болгондо тротуар бош болуп калат экен, жакшынакай болуп. Мына. Тротуар таптаза болуп калат экен, мына караңыздар, бул тротуар таптаза. Базар кандай эми бул муну жаман деш керекпи же жаман эмес, ушундай болуш керек деш керекпи? Шарт ушундай да.
İşte o nemeden kelebиз кербен кара. Мисалы мындай да. Кээде биз кээ бир нерсени мындай жаман дешибиз мүмкүн, бирок экинчи жагынан карасаң, бул салтка айланып калгандан кийин эл ошону жакшы кабыл алган болсо, демек ал нормалдуу нерсе да. Мен азыр түшүнбөйм, ушуну базаргабы? Ооба. Мисалы ушул көчө базары кандай бул? Муну кадимкидей эле жакшылап кабыл алыш керекпи? Муну ушундай болуш керек деп кабыл алышыбыз керекпи же? Мисалы өкмөттүн адамдары келип, бизди ушундай тургузат да. Өкмөткө карайт. Кадимкидей салык төгөсүздөр. Ооба. Кадимкидей келип. Канчадан төлөйсүздөр? Бүгүнкү мисалы ушул площадь сиздик окшойт эми. Ооба. Ошого канча төлөйсүздөр? Мен мисалы метрин ар кандай берет. Кээ бир 50 сом берет. Мен мисалы 100 сом берем ушундай. Кээ бири узундары 200 сом берет. Ар түрлүү. Эми биз алыстан келебиз эми. Мынча беребиз да. Жер ушуларды колуна. А бул мына алабукалыктар жергиликтүүлөр өздөрү биздин соодабызды жок, андай эме кылат деп, мындай тосуп койду деп андай жок. Жок, андай жок, ортолук. Турат алабукалыктар деле өздөрүндө деле алабукалыктарга деле место жок да, жерлеринде. Ошондой да. Ушинтип баягы чатка алабука аксы кылып көчүп жүрө бересиздер. Ооба. Мисалы бир жумада 4-5 базар болсо жүрө беребиз. Ушундай базар бер. Мунун нарық өтүндө да кербен базар бар. Аягы деле ушундай базар. Кербен базар каягында? Нарыкта. То есть азыр дагы бир көчөнү жапкансыздар. Азыр могу дээрлик 3 көчөнү жаапсыздар да, мындай? Бул базар ал эми мындан өтөт бирок, наркыдан өтпөйт. Да. Жок, мына наркы жолду дээрлик жааптыр. Ооба. Ал жакта эми кыймыл аябай чектелиптир. Жер жабылды. Мына жер жабылды, бул жак толук жабылыптыр бул. Толук жабылды. Абеттен кийин чыгып кетебиз, болду, бошойт. Андан кийин машиналар жүрө берет. Абеттен кийин дегенде саат канчага чейин отурасыздар? Где-то 2-3 кийин жыйнала баштайт. А наркы кербен базар дегениңизчи? Ал бүтөт азыр, ал эртеле бүтөт аяк. Аякка машина кирбейт. Ал дагы бирок ушундай ооба, толук жабылат эки тарабы. Ооба. Ошондой базар. Эми бир жагынан эми мындай салт болуп калган болсо, жаман деле эмес окшойт өзүчү, жакшы эле окшойт. Көнүмүш эле базар болгон. Бер ушундай эле. Бирок сиздер го азыр кетип калат экенсиздер. Ооба. Мен кече келдим да. Келип, мына жакты карадым. Мына жерлерге мен машина токтотком ушул жергечи. Мен машина менен келгемде, машинаны парковать этип, анан өзүм нараарак басканмын. Бирок наркы жагында баягы жүзүм, дарыбыз, коон саткандар кадимкидей эле жолдо ушуну сиз отурганда эле ээлеп алыптыр да, жөн күндөрү деле. Ооба. Мен эми баягы түшүнүп атам, баягы базар күнү ушундай болуп бир күн эме болсо, бир 5-6 саат базар болсо, 5-6 саат эл чыдайт. Бардыгы мындай базарлыгын кылып алат, болду, ошону менен булар да жыйнап кетет. 5-6 саатка токтойт десе, мен аны түшүнөм да эми. Салт болуп калган нерсе. А бирок күнүгө ушундай болгон болсо, ал бер күндө базар болот экен. Бул жер күндө ушундай болот. Бер дам базар, күндө базар болот. Биз бу жерде жыйнап кетип калабыз. Бош калат. Макул, рахмат, жакшыңыздар. Эмне үчүн муну тротуарга чыкпайсыздар? Бияктан элдер өтөт. Элдер келип бияқарлап өтпөйбү. Ким ар ким өзүнүн ыңгайлаштырып алган. То есть соода кылбай, мен жөн кетем дегенде, тынч кетем дегендер тротуар менен кетет. Аралап, мындай соода кылам дегендер жолдун ортосун. Акча жоктор бияк. Жакшы экен. Акчасы жоктор бул жол менен кетет экен. Акчасы жоктор бул жол менен, акчасы барлар бул жол менен. Жашолуктар. Саламат, жакшы рахмат, жакшы. Иштериң жакшыбы? Тынчсыңбы? Азаматсың. Мен мына алабуканы көрөйүн деп келдим, аралап жүрөм азырчы. Анан мен муну базарды кандай кабыл алышты, мен өзүм билбей атам. Муну бир күндө бир эле жолу болсо, мындай бир күндө бир эле жолу, бир 5-6 саатка жол тосулса, аны эл нормалдуу кабыл алса, салт болуп калса макул эми. Бирок күнүгө эле ушундай окшойт го бул жер. Жок, бир күндө эмес, бир күндө. Бир эле күндө. Элдин тирикчилигине эң керектүү нерсе булчу. Жашоодо. Бизде Кыргызстанда көрүп туруң. Ишкана жок. Туурабы? Завод, фабрика бир жерде бир күндүк тирлик. Сатканга да пайда, алганга да пайда. То есть бул жерде азыр мына келип сатып жүргөн баягы кербенчилер дагы, тирлик анан алуучулар дагы. Алуучулар ушул жерде жергиликтүүлөр дагы макул ушуга. Макул да. Эч каршылыгы жок. Эч ким кылат каршы. Керек болсо азыр малыбыз өтпөй атыр экен. Кыргызстан бир эле мал багат да. Мал базар да ушул жерде. Жок, мал базар алыс. Алыс. Негизи өтпөй атат. Багып барасың, энди кээ бирлер менчиги кээ бирлер кредитке алып, кредитин төгүш керек. Малды өтпөй атыр. Өзбекстанга жылда өтүп турчу кичине болсо дагы. Баары бир биз чет мамлекеттин машиналарын алып келип үйнүп атырык, туурабы? Бизге олар товарын сатып атыр. Биздин товар эч жакка өтпөй атыр. Элди Кыргыздын мал кармайт экенин айланып келди. Туурабы? А муногу дагы ошо эл
Бирөө сатат, бирөө алат, тирикчилик кылып атырды. Иштей турган жери жок. Мына биздин мамлекетте азыр кимди карап калды? Мугалимди карады, акчасын, милицияны карады, больницаны карады. Калай калкты караган эч ким жок. Турабы? Бирөө барын кичине сатат. Кыйналса деле сатат. Бирөө алат, ошо көп адам ел сатса, салсал арзан алат. Bir yerden jol tarıdı dep joldu keng kılıp koygan menen tavar jok bolso ala turgan turmuş el kıynalat da. Anan sekirin oyaktары salıp işxanalar açılıp el bayıp ketse anan kenen onday жерlerге kotorsa bolat. Önümdü karalaman halkka uşul fayda da. Ayla jok ami kirbi baş kartı var bu jok. İstin oy. Бирок баягыда мен эл муну менен токтоп калбайт да. Эл азыр күндөн күнгө өсүп атат. Анан соодагерлер дагы көбөйүп атат, машина көбөйүп атат. Бирок азыр мындай болотпу дейм да. Барып дагы бир 10 жылдан кийин ушундай кете берсе 10 жылдан кийин мына жерди өзүнчө местный болуп эле наркы жака кыдырып отурбай да ушу жерде калып акыры ээленип калбайбы көчө? Ээленбей. Буларга документалны берилбеген. Bir күнгө патентке bir Taköyte pulun berip kana günümdük tirilen kılıp ketip değil. Aç kalgandan göre tirilen ıntılganı jakşı misa. Жол жагы бар. Бирок мен кече айтып атпаймынбы? Мен машинамды ушул жерлерге токтотком кече. Ушул жерлерге чейин 6 gün boş болот. Ушул жерге чейин мен машина менен келдим. Жол тарып кетет экен. Наркы ылдыйрагында уже кадимкидей соода башталат экен, кайра эле көчөдө. Азыр сиз айткандай бир эле күндүк көчө базар эмес экен да бул. Мындайраак баскандан кийин Кудайдын куттуу күнү ушул көчө базар экен. Эми ошол эл тирикчилиги үчүн отурат. Анан аны башкачараак кылып уюштурса болбойбу? Эми аны тиги жогору жактан келип шарт түзүлсө, улар деле көчөдө отурбайт. Ооба, кантип шарт түзсө болот? Кантип шарт түзсө болот? Эми муну жогору жак бийликтегилер билет да. Ошолор билбей аткан окшойт да. Баш ооруп отурса керек да. Аны ачык эле айтканда билбейт. Караламан жашоодо эч ким билбейт. Креслодо отурган бирөө деле билбейт. Ал мындай да. Жок, мисалы мына окшо, мына уксаңыз мына. Азыр мына жер бош жер экен, кыйла аянт экен. Ушул жерде мисалы мына кожоюну азыр Айыл банкка арендага берип отурат окшойт. Эми ошону алып эле мындай, алып салып эле. Ушул жерде ряд кылып, базар кылып, бир нече этаж кылып базар кылсын. Көп туура. Же парковка кылсын. Ошондой кылса болбойбу? Болот, эми аны жетекчилик кылат. Жетекчиликтен уруксат болсо, ачып бере берсин жерлерге мына. Тойру жөнү турдам жерлерин. Анан айла жок булар анан жолго бозо дагы маселе көтөрүлүп турду. Өтө жакшы. Эми биз просто мындай карап туруп жашоодогу бул бир агымда. Эки жактан келгендер могу кече сиз айтып атпайсызбы, келсек машина туруп калды, анан тыгылыш экен деп. Эки жактан келгендер билбей ушул жерге машинасын коюп алат. Атак бизде бар могу жолчу айланып өтө турган. Эгер нерди жабып базарга иштей турган кылып берсе, элдин баары билет айланып өтүштү. Башка күндөр көнүп алыпсыздар дагы жүрө берет экенсиздер. Биз эми башка айлабыз жок да, чарабыз жок. Эгер чарабыз болсо гана чоң жерде ошол жерге барып базарлыгыбызды бүтүрүп ошодон ары кетсек. Азыр бу жерде мал базарга келсек, малыбызды сатабыз. Азыр жакшы жылды мал базар. Бирок кагаз иши болсо бирге келиш керек. Бир паспортту ксерокопиядан чыгарыш үчүн ушул жерге келиш керек. Эми аралыгы канча эми анын? Жакшы эле аралыгы. Канча? 30 километрден келет, 20дан. Жок, мал базар 30 километрден нарыда. Жок, мал базардан бу жерден 10дон ашыгыраак 10 бар да. Мурда жакын эле. Азыр эми жакшы мал базары өзүнчө жылды. 10 чакырым дегениңиздерчи, мисалы Ош шаарында, мисалы мен Ошто жашайм, же Бишкекте. Бишкекте эми шаардын бир жеринен бир жерине барышыңыз ошол 10 чакырымдай эле да, шаардын ичи эле. Аны мындай кадимкидей эле кадыресе эле кабыл алышат дейм. Туура, сиздин айтканыңыз туура. Бишкекте, ол Бишкек да. Себеби Бишкекте односторонний деген жол бар. Эч ким мешайт этпейт сизге барыш. Биздин жолубуз базарга чейинки бир машина зорго батат. Базардан бери келишти элестетиң эми ошончо машина базардан чыгып алып бери келет. Мындай пробкада. Базарга барган кишиге эмне кагаз керек болот, мен түшүнбөйм. Эми базар керек болот экен да. Мисалы үчүн базарга барсаң, бир мешок будай алышың керек, малды сатып туруп жем алышың керек. Жемге бияка келиш керек да. Кана эми жемди деле ошол жерге барса, кеңири ошол жерден алып туруп кайтсаң. Эми бул мисал да. Базардын ичинде азыр могу эми бул жер иш жүзүндө кадимкидей шаар болуп калыптыр эми. Бирок шаардын ичинде ошол арпа будайлар шаардын ичинде сатылабы? Адатта башка эмелерде, мисалы мал базарларда жанында ошо арпа будай жанагы малчылар кие турган кийимдерден бери, постундардан бери сатылат го. Бизде мал базар жаңы эле ачылды. Эч канча боло элек. Көп нерсе бар элек ал, байкачы.
1-2 столовый ашылды, эми шарты жакшы мал базарында. Мал базардан жалоп жок кыскасы. Жем-семдер бар элек. Алакыр айында мал базардан жалоп жок. Ошол жемди, чөптү, айрым баягы керзуй өтүктөрдү, военный эмелерди. Туган сиз эме деп атасыз. Сиз түшүнүп атам мен, ошол жерде бозоо деп атасыз да. Мисал үчүн мен базарга келип малымды сатып, кызыма бир тапчика ала турган болсом, мына жерде тапчика жок да. Берге келишим керек. Анын эмнеси бар экен? Келсеңиз келесиз дейм. Берге келиш үчүн көрүп атасыз го, кайерге машина коебуз? Азыр деле ошону атпайсызбы? Жок, азыр ошол проблема болуп атпайбы? Келет экенбиз да, баары бир келет экенбиз дагы. Эгер мону жапса, жолдун эки тарабын жаап койсом, нер кеңири эле болуп калат. Өтө кеңири. Азыр жаап коюп тургу ошону. Базар күнү эле жабылат. Башка күнү сиз айткандай машина жаап коюш керек эмеспи? Күнү келет. Кана жаап коюп, базарды ачып койсо, келип базарды кылып жүрө берет элек. Машинаны каяка коесуз? Парковка жок? Бар да, парковка бар. Парковкалар бар. Эски мал базарда парковка бар. Автовокзалдын алдында парковка бар. А мындай чоң парковка жок. Чоң кенен жер жок. Максатты түшүнбөдүм. Кандай? Сен түшүнбөдүң. Элдин шартын ойлош керек да, жетекчиликтер. Мындай шарт түзүп. Ошол да Кыргызстанды кармаган ошо элде кыргыз эли да турабы? Эл үчүн кызмат кылыш керек. Исмой ашам. Кандайсыз? Жакшыбы? Жолду бир, мына жол турат ба? Şu жол канаттандырбайт да. Мен өзүм Москвада жүрөм, жакында келдим да. Şu жол мына оңол пешине мен өтө айгылатым. Жолдун сапатын айтып атасызбы же мону тосулуп калганын айтып атасызбы? Бул базар күнү эле. А так башка күнү жакшы эле. Жолдун яма жүдө көп. Мен аны көрдүм, кече бастым мен бул жолду. Мен машина айдап өттүм бул жолдон. Бирок наркы четине өтүш үчүн аябай бир азап өтүп кеткен. Жөн деле. Коммерсанттар чыгып кеткен. Ооба. Коммерсанттар жөн күн деле чыгып кетет экен. Ошону айтып атам мен да. Азыр мен мисалы мен мынтип ойлоп атам да. Эгерде бул салт болуп калса, базар күндөрү гана бир күн ошо 5-6 саатка жабылса, жергиликтүү эл макул болсо, анан сатуучулар макул болсо, бийлик макул болгон болсо, демек муну нормалдуу эле кадыресе көрүнүш катары кабыл алсак болот экен деп атам. Жок, эгерде бир күн жабылса, сиз айтып аткандай. А бирок бул күнүгө ошентип жабылып калат экен да наркы жак. Күндө болбойт. Күндө жабылбайт экен, мен көрдүм, түшүндүрө албай атам айланайын. Бирок жолго чыгып кетет экен да, жолдо соода болот экен да күндө, ошону айтып атам. Ошол жакшыбы же? Жок. Жок, бул нерсе адамга ham жакпайт. Сиз эмес, бүт адамга жакпайт. Бул болгону мен мындан айтып атам, жолдун ямалары мага канаттандырбайт. Ошону айтайын деп токтоттум сизди. Сен жакшы келдиң. Сага бир карлуу бар эле да. Карлуу бул барлыгы Алабукка чаткал аксы эли. Чарбачылык менен. Основной чарбачылык. Чарбачылык жакшы мамлекетке рахмат. Шунчалык кредиттерди берди, башканы берди, арзан кетти. Ошо баарына мамлекетте бергенде 1000 мәртә рахмат. Бирок ошо кредит берген кредитке малды алдык. Каяка сатышты билбейбиз. Карап тур энди сен. Малды Өзбекстан алат. Как положено алат Өзбекстан. Бирок 8 километр жерге 800 километр баш кезек алат. Төрө келип атат. То есть а сиздерде мына жерде эмне деген? Баймак пост бар. Шуну ачып берсин. 8 километрге эмнеден малды жүктөсөң ысыкта өлүп берип атыр. Каяка алып барып? Достукка барыш керек. Элестете болосуз. Достукка барасыздарбы? Достукка барыш керек. Достук ачык эмес. Ачык эместиги, о жерде барып тур товар эмес да бу. Тура бергедей эмес да, суу ичет, чөп жейт да. Да жүк болгодай болсо очерет күтөсүң. 6 саат, 7 саат, 8 саат очерет күтөсүң. Онун ичинде өлүп берип атыр ысыкта. Ал. Ошого бизге суран пост ачып берсин. Азыр мына аз 8 километр жер үчүн 800 километр барып атыр. Малды ысыкта кандай кетишин билесиңер энди. Чаткал, Терексай, Көкташ, Май. Уш хотко бир жанак ачып берсе жакшы болот да. Жок, бар экен го, ошо Баймакты ачыш керек деп атасыз. Ошо Баймакты ачып бериш керек да, эми азыр ошол жактын эли дили ушул жакка ташып атыр да. Токтой тур. Биздин кайрылуусубуз жетпей, ояка жетпей атыр. Олар билбейт да, олар пост ачып койдук дейт. Ачык пост дейт. Бирок о жерде фура көп экен, КамАЗ көп экен, очерет күтөт экенсиң. Кайсы жерде? Достукта. Ооба, достукта ошондой. Очерет мал очерет күтпейт да мал. Мынерден 7 саат 8 саат ысыкта жүргөн, чөп жеген мал 1 саатка жүрүшкө туура келип атыр. Анан кийин азыр мынакей Баймак такыр жабык бар. Такыр пешеходко бар. Өзбекстан менен суразак, Өзбекстандан суразак. Мына алсын, пожалуйста деп атыр булар. Олар пожалуйста деп атыр. Малды. Азыр эми мына малды кредит төгө турган болсоң, мына банк туру. Будан кредит алгансың. Кредит төгө турган болсоң, малды эмнеге машинаны портермен малды алып кетсең, алып албайбы? Албайт. Акчаны алып кел дейт. Каяка барышың керек сен? Муну малды сатыш керек, кредит төгөсөк, бир күн кечеге турган болсо, алло. Сен немени төлө дейт.
Ошодон биздин суранышыбыз ошо. Процентин төлөйт. Процентин төлөйт. Экинчи суранышыбыз ошо орток бел жол өткөзүп өтпөйбүзбү Базым Чакчакка? Жок, өткөн бир жол, мурда өткөн. Орток Казак Миске. Ушул жол 10 жыл, 20 жылдан бери пул акчасын жешип кое берет. Эмне экенин билинбейт. Бул баягы 1-май Шакафтарга өтө турган. Оппа. 4 айлык өкмөт бар. Бир райондун эли бар да. Күкүрт керек болсо ham, бумага керек болсо ham шеге келебиз биз. Шеге эмне документ керек болсо ham шеге районго келебиз. О жерде суббота воскресенье күнү чубаган машинаны көрсөң, үшүн кетет. Поезд болуп калат. Чаң. Жолду асфальтты 6 айга жетпеди, 4 ай 5 айга жетпеди асфальт. Ошол жерде коррупциянын бардыгы, акчанын бардыгы ошол жерде тур. То есть асфальт кылынабы ал жол? Жок, жарымы кылынды. Уже бузулуп бүттү. Какой-то проценти? 30% да? Бузулуп бүттү. Кайнап чыгып кетти асфальт. Оор машиналар жүрөт да фуралар. Onu Базымчак жүк ташыйт. 70-80 тонналык жүктөрдү ташыйт. Аптасына 2 жолу жүрөт. Базымчак. 18, 15, 16, 17 фура, жанагы 65-70 тонналык жанагылар го, ховалар бар го. Ошолор өтөт. Аптасына 2 жол мен центрде жашайм өзүм. Бирок ошол карынкыр майдын тамагын жеп ошол жерден чыгып келген кулумун мен ушул жерде жашайм азыркы күндө. Бирок аптасына 2 жолу 15-16 фура өтөт бияка. Бирок жолду о көрсөң сен аз басаң, аз жамгыр жаап атыр бирок. Az чаң болуп атыр. Жамгыр жаганда барсаң вообще болбой каласың. Баягы таңгыр жолдо араба айдап деген баягы ыр бар го, ол эчтеке эмес да, мындай жазып. Азыр биздин ошол 4 айыл өкмөттүн минген машиналары бар го, миңеше. 1 жылдан кийин только металлонго сатат. Кайра сатпайсың, сата албайсың ал машинаны. Металлондон башка калбайт. Сиздер анда танк менишиңиздер керек. Металлондон башка эч нерсе калбайт ол машиналарда. Машинаны алабыз, кайра сатыш ойдо болбойт. Ошо тойра ошону запчастка сатышка ой болот ошо. Запчастка сатып. Анан şu күндө биздин эң каты көйгөйлүү нерсебиз, эртең менен базарга барбадыңар, базарда турган мал şu боюнча кыбырабай туруп калды. Кайтты ошончо. Так, ал ошол эми анын бардыгы айланып келип ошол посттун жабыктыгынан да. Постун жабыктыгынан да. Постун жабыктыгынан. Рахмат. Азыр президентке да, Берке да, Камчыбек Кыдыршаевке да рахмат барына. Посту чегараларда жабап башкалар кылып атыр. Бирок мына ягын ачып койсун сураныч. Сураныч. Мал өтүп турган убагында. Чорнухоттон өтүп турган. Чындыгын айтыш керек ону. Эми жабылды азыр, жапты рахмат анысына. Бирок 8 километр жерге 800 километрде элестете алып берди. Энди ол эми бир ачык туруп баягы уруу жолдор менен ачык турган малда уурлук да көп болгондо туурабы? Уурлук да көп болгондо. Азыр жапты рахмат анысына. Эми муну жерде таяр нерсени ачпай атыр да. Даяр нерсе тур. Союз убагынан бери ачылган нерсе тур да. Азыр элдер азыр мунуке тойт кыйбаттап кетип атыр. Кредиттин малы келип атыр, төлөш керек. Көктөмдө алган болсо азыр күзгө келип төлөштү баштайт. Койдун косун сатыш керек. Жем чөп кыйбат алыш керек. Малын сата албайт. Бүгүн сата албады. Болбоду дегенде 4000-5000 сомдон аркага сатылып кетти малдар. Түшүп кетти. Кимге кыйын? Кардал жок да. Кардал жок. Жалдырап туруп калды адамдар. Жалдырап туруп калды. Түшүндүм эми угузарбыз эми азыр. Мен түшүндүм. Негизинен мына булар мисал келтирип аткан мына. Бул жерде Айыл банк бар. Айыл банктан азыр бизде Кыргызстанда саясат болуп атат. Дыйкандарга, малчыларга арзандатылган кредиттерди, насыяларды берели деп. Ошондо баягы экономикага кан жүгүрөт деп ойлоп атабыз. Туура, бир катар кан жүгүрөт. Кимдир бирөөнүн малы өтөт. Кимдир бирөөнүн кичине содасы жүрөт. Адамдар малды алышат, күзгө чейин багышат. Багып кайра сатайын десе эле ошол жерден анан иш токтойт. Анткени кардар жок. Мал өнүп атат, жайлоолордун бардыгы такыр болуп, кырылып, жанагындай топуракка чыгып калды. Мал көбөйдү. Фактически баягы не деп коет эле, баягы жел козу дегендер эмес да азыр. Союздун малындагыдай жел козу жок. Азыр тирүү козулар бар. Тирүү козуларын ал жейт, ысык жаан ал. Анан аларды сатканга келгенде мына посттор жабык, анын бардыгын Ошко ташыш керек. Ош алыс. А бул жактагы Баймак деген 8 километр турат деп атат. Ошо 8 километрге барып эле мындай өткөрүп берип кое турган жер азыр. Ошол Баймактын жанында жер боло турган болсо, мал базарды ошол жерге уюштуруп, ошол посту ошол жерге ачып койсо эмне болот ошо? Ошол жерге места куруп, базар куруп, даяр кылып койгон. Ошондой. Даяр зданияларын кылып койгон. Бүт нерсе просто ачпай атыр. То есть өзбектер өздөрү кирип деле, ошол жерден содалашып, келип алып кетсе болот өз негизи. Ошого азыр неге малды өткөзбөйт абы? Мал товар болуп атабы? Эмне болуп? Жок, малды өткөзбөйт. Только пешеход адам эле өтөт.
Мал только через достук болуп атыр да. Эми достук элестетип ала берем. Дост элестетип алам. Аякта жатыр ей, дост өзүң кошто билесиң ғой. Өйгө ысыкта баргынча мал күйүп кетет ей. Туура, бирок аны үчүн мына жактан жанагы санэпидем көзөмөл, анан баягы ветеринардык көзөмөл дегендерди да уюштуруш керек да, туурабы? Алар да жок да азыр. Комплектующий жок экен да анда. Жок, комплект пост бар, даяр тур пост. Даяр пост. Иштеш керек. Ветеринардык пост барбы? Бар, иштеш керек. Ошону иштеткен адам. Кызыккан адам. Көзөмөл деген адам жок өзү. Анан сураныч, сен жакшы келип калдың, сени көрүп орток бөлүм жолун көрүп койгула. Эл убал болуп кетти, адам убал болуп кетти. Жолдо айтасызбы? Адам убал болуп кетти жерде. Onu билбей атыр. Убал болуп кетти адамдар. Бир жыл болду. Мамлекетибиз өнүктү, мамлекетибиз жетилди. 4 айлык өкмөт деген нерсе мындайча түндүк жактагы бир райондун 50-чи эл бар жерде. Чоң килейген фирма бар. Мен айтып берейин, мына мен укканыма, мен такпы маалымат так эмеспи билбейм. Ала Бука айыл өкмөтүнүн 100 миллиондой бюджети бар. 100 миллион бюджеттин баягы корголгон статьяларга кеткенден тышкары бир 30 миллиондой акчасы калат экен. Анан ошол 30 миллионго азыр булар бала бакча куруп атышат деп атышат. Андан сырткары бул жакка эч нерсе калбайт экен. Буга чейин өзү жанагы Ала Бука районунан түшкөн жана ачылып иштетилип аткан кендерден бул жакка дээрлик 160 миллиондой акча түшүп аткан. Бирок 160 миллиондун жарымын булар иштете албайт экенсиңер силер деп облуска бөлүп алып кетип, районго жарымын гана калтырып койгон. А бирок райондун борбору, Ала Бука айыл өкмөтү мына жерде эч нерсеси жок, мынантип шагылдын үстүндө отурушат азыр. Ушундай кенинг бар, кениңди кимдир бирөөлөр алып кетип атат. Анан төлөнгөн салыктары береке берип мына жерди жыргаткан жок. Билбейм эмне болду. Мына таштандыны караңыздар. Эже, мына таштанды качан алынат? Алынбайт да. Мына ушул жерде азыр. Канча күн турат? Азыр эми мунулар келди, таштады. Бу качандан бери турат ушинтип? Билбейбиз да. Биз азыр мен мисалы ушул базарда иштейбиз. Мен ар базарда отурам, бей базарда тиякта отурам. Ай бирок мынакей ушундай чымындар конуп, азыр ушуну жалган сүйлөбөздөн башка ока таш жегенге барып конот. Оору барды. Же санэпидстанция текшербейт, же айыл өкмөттөн текшербейт. Анан кийин мурдусу жаап коюп ушинтип отуруп садан бери соода кылдым. Азыр мисалы мен жийип эртерээк эле кетейин деп отурам. Сиздики жакшы экен, тамак аш эмес экен. Ооба да. Бирок тамак аш дагы сатып атышпайбы бул жерде? Тамак аштар сатып атат, мына эмнеде пирожки сатышып атат, о жерде самсы сатып атат. Анан айтсаң жаман көрүшөт. Мөмө жемиштин баардыгы сатылат. Мөмө жемишти айтасың, мына сарда келип канчасы төгөм дедиле, биз айттык, төкпө, биз деле акыры. Сиз Ала Буканын өзү жергиликтүү окшойсуз. Мен ушул жерде иштейм. Ушул жерде 12 жыл, 15 жылдан бери кыздарга септиге отурам базар күнү. Бей базар күнү тиякта отурам өзүм ишканамда. Тигемин. Базар күндөрү ушул жака жаймага чыгамын. Мына ушул жерде мына бүт мына шофёрлор элдин баардыгы тааныйт. Эже, мен сизден сурайын дегеним башка. Айыл өкмөтүңүздү тааныйсызбы? Тааныйм. Таанысаңыз, анан айыл өкмөтүңүздө жанагы кандай десем, мал бюджеттик угуу тиги бу деген иш-чаралар өткөрүлүп турабы? Аларды иш-чаралар аякта болуп, эмне болуп аткандарын биз эми биякта базардабыз. Базарчылар билбейт. Базарчылар биз билбейбиз. Ооба. Эмечи, жанагы тазалык деген ишканасы барбы? Тазалык бар. Канча машиналар барбы? Машиналар бар. Жийип кеткени менен элчилик экен да. Бардыгы келип ушул жерге төгөт, центрге төгөт да. Анан биз жакта деле бар, мындайчы. Эрте менен кечкурун жийип кетет. Бүгүн базар күнү билбейм. Биз сардан бери отурабыз, эч болгондо эрте менен эрте келип алып кетип калса болот эле да. Азыр канчасы келип, эже кантип отурасыз дейт меничи. Анан айла жок отурабыз, мурдусу жаап коюп. Башка жакка көчүп кетейин десем, клиенттер үйрөнүп калган мен бериме. Эже деп мени иштеп келет да. Чыдап атасың. Анан чыдап отурабыз, айла жок. Акыры ушул ямаларды көргүлө, вообще жарабайт. Менин укканыма караганда, мен эми так эмес маалымат, бирок 100 миллион бюджети бар экен айыл өкмөтүңүздөрдүн. 120 миллион, 100 миллион. 100 миллиондон бир защищенный статьяларга баягы корголгон. Мектеп, бала бакча тиги бу дегендерге кеткенден сырткары бир 30 миллиондой калат экен. 30 миллионго азыр бала бакча куруп атышат дешип атат. Ошон үчүн бул жакка ашпайт атат дейт. Эми анысы биз бюджетте канча акча бар экенин биз билбейбиз. Эми акыры мына биздин жолдорду көрүп атыңарбы? Таза суудун кылганын айтпай. Ошону текшерсе болот деп бир текшерген уюм бар да, акыры туурабы? Жолдор жаңы эле бүткөн асфальттарды мына тоңкойтуп таштады баары эле. Алиге чейин мына машинанын эмелери калган жок, ходовойлор. Таң түшүп кетесиң же өйдөгө чыгып ылдый түшөсүң. Вообще жүрүп болбой калды Ала Букада. Жо, сиз кызык экенсиз. Бизде жетекчилерди билесизби? Бизде жетекчилер баштап асфальт кылат,
Анан кийин анан суунун турбасын өткөрөбүз. Ошондой кылып атыр да. Кыргыздын гениалдуулугу ошондо да. Сиз Биз эң кыйын калкпыз да. Ооба, кыргыздын гениалдуулугу. Кийининде бар. Эч коркпойбуз, эч текеден. Мына азыр мына жердечи кечинде кезең чолок болосуң. Биз жерден чүйүшүп кетесиң. Ону автобекеттин астын кара. Азыр бир башка жактан бир келген машина болсо түп эле кирип кетет. Сайылып калса жерден кран менен чыгарып алат машина. Кайер? Ону автобекет, ону жерин тартып кетти ону. Азыркы киши айткан жери ушул окшойт. Мына, кече айттым го мен. Ушундай да. Бизде баягы баштап асфальтты кылып алып, асфальт бүткөндөн кийин анан турбаларды казабыз дагы. Казып анан мындай суу киргизебиз, канализация кылабыз, жана башка. Анан ошону да жакшылап кылып койбойбуз. Муну сөзсүз ушундай дөң кылыш керек, анан жакшы трамбовка кылбаш керек эч качан. Эгерде жакшы трамбовка кылсаңыз, анда бул жол таптакыр тегиз болуп калат. Ошо тегиз кыла койбошубуз керек. Анткени биздин жетекчилердин, биздин баягы инженерлердин, биздин ошо жол куруучулар, деги эле куруучулар ушул кыргызга эч качан жакшылык кылбаймын деген бир Кудайга бергенби, бир анты бар окшойт ушул. Чындап эле бирөө келе турган болсо түшүп кетет. Азыр мен Алабуканын мына автобекетине келдим. Автобекет деп жазылып турат. Бирок ушул мындай кооздолуп жазылганына караганда бир түзүгүрөөк жазуусу эле ошол экен. Бирок аны дагы автобекет өзү кылган эмес окшойт. Мына Финка банк деп жазылып турганына караганда ошо Финка банк демөөрчүлүк кылып ошону чаптап берген окшойт. Анан эми бул жакка өтөлү да. Бул жер жеке менчик болушу мүмкүн. Бирөөнүн жеке менчиги. Азыр айтышы мүмкүн, бул жер жеке менчик, эмне кылсам өзүм билем. Бул жерде адамдарды кордоонун, адамдарды кыйноонун, адамдарды келекелөөнүн, маскаралоонун бир бардык механизми иштеп аткандай да. Бул бир эле Алабуканын ушул автовокзал эмес, башка бардык эле жерлери. Алабуканын чоңдору, жетекчилери, байлары, ишкерлери, башчылары, чиновниктери бардыгы ушул жерде элге кызмат кылуу менен эмес, бул жерде элди кыйноо менен алектенип аткандай. Неге? Мына жерде мисал, бир эле мисал. Алабукадан ушул автовокзалдан күнүгө азырактан болсо дагы акча түшөт. Күнүгө бир каптан цемент сатып алып келсеңиз дагы четинен баштап бир пролет кылып туруп ушул жерди цементтесеңиз, качан эле ушул жер мына остановканын автовокзалдын ичи кадимкидей бетондолгон, тегиз, жакшынакай чаңыбаган жер болмок да. А бул мына өзүңөр билесиңер. Ачык грунт, мына топурак, чаңдын, гряздын, ылайдын, баткактын булагы болуп кала берет. Ушундай шамал боло турган болсо, бүт ушу Алабуканы каптаган чаң көтөрүлө берет. Эми ошону бизде билебиз бардыгыбыз, окуганбыз, куруучулар бар бул жерде, жетекчилер бар, окуган, билимдүү кишилер бар. Жок, ушуну чаңды жутуп жүрүшүбүз керек да. Ушуну бир жетекчи келип туруп, мындай бир санэпидемстанция келеби, же башка көзөмөл органдарынан келип туруп, мына жер туура сеники бул жеке менчик. А бирок мына жериңди мындай кылып бир бөлүктөн кылып болсо дагы, же кредит алып болсо дагы бүтүрүп койбойсуңбу, бир күн цементтеп койбойсуңбу деген киши жок окшойт ушул жерде. Же асфальттап койсун мисалы. Неге ушундай болуш керек? Тарактап, мунун ичи чаң, ылай, баткак, суу, көлчүк болуп жүрүш керек ушул жер. Ушуну Алабука деп, алабукалыктар сыймыктана турган, алабукалыктар мындай биз таза жерде жүрөбүз деп мактана тургандай кылып койсоңор болбойбу жетекчилер? Ушул жерде өзүңөр жашайсыңар, балдарыңар жашайт, аялыңар жашайт, кызыңар жашайт, балаңар, келиниңер, неберелериңер жашайт. Ошолор ушул чаңды бирөө келип түкүрөт, ошо түкүрүк эртең асманга учат, учуп барып кайра эле өзүңөрдүн балаңардын өпкөсүнө кирет. Ошентип жүрө беребизби дейм да. Мингенин күлүк болгон соң, аштан тойдон калган соң, күлүктүгү не пайда деген. Ошо сыңары бул архитектураң болгон соң, акимиң болгон соң, прокуроруң болгон соң, куруучуң болгон соң, айыл өкмөтүң болгон соң, кыскасы жетекчи, башчы, көзөмөлчү бардыгы болгон соң. А бирок аларың иш кылбаса, алардан бир эффект болбосо, аларың бир уюштурбаса бирдемени, көзөмөлдөбөсө, өзүнүн мойнуна так баягы милдети мойнуна жүктөлгөн болсо, ошону аткарбаса, анда алардан не пайда? Аларга айлыгын төлөп берип атсак, колуна полномочияны берсек, кабинетин берсек, кызматтык машинасын берсек, бензинин куюп берсек,
Анан аларың иштебесе, бирдемени уюштурбаса, жоопкерчиликти мойнуна албаса, андалардан не пайда? Мынаны карагыла. Картинаны жөн эле көргөзүп коеюн мына. Адам басыш керек да бул жерде. Адам каякта басат азыр? Мына жакта мына машина келатат. Бир күн бирөөсүнүн тормозу кармабай калып, баягы машинадай болуп. Кептеп кетсең не болот мына жакка? Мына жакта адам басыш керек да мына жерде. Адам баса турган жери ушул. Наркы жакта бир чоң жип турат, бул жакта бир чоң жип турат. Мына жагы тепкич болуп кеткен, нар жагында тандыр турат. Мына жагында дагы бир тандыр турат. Мына жагынын каягы жол, каягы тротуар, каягы арык, каягы парковка эч кимге белгисиз. Ушуну мындай бир жакшылап ойлонуп уюштуруп, муну мындай болуш керек, муну мындай болуш керек, муну мындай кылганга болбойт. Муну тыюу салынат, муну жап, муну буз, муну оңдо, муну кур деген бир чиновник барбы бул жерде?